Тоголук Молдо атындагы номер 71 мектеп-интернаты 1990 жылы кадимки жалпы орто билим берүүчү мектеп катары өз милдетин аткара баштаган. 2014 жылы аталышы жана аткарган функциясы толугу менен өзгөрүп, мектеп-интернаты деген статус алган. Номер 71 мектеп-интернаты мына ошол күндөн тарта республиканын ар кайсы аймагынан жергиликтүү социалдык коргоо бөлүмдөрүнүн чечими жана багыттамасы менен интернат тарбиялануучуларын кабыл алып, ошону менен бирге мектеп өзү жайгашкан микрорайондогу жергиликтүү тургундардын балдарына да билим тарбия берип келет. Окуучулар боюнча маалымат. Окуучу саны 1237, класстардын саны 43, башталгыч класстар 20, ортоңку звено 18, жогорку звено 5. Бүтүрүүчүлөр боюнча маалымат. 2020 жылы 61 бүтүрүүчү. Жогорку окуу жайга тапшыргандар 38. Чет өлкөдө окууга өткөндөр 3. 2021 жылы 88 бүтүрүүчү. Жогорку окуу жайга тапшыргандар 51. Чет өлкөдө окууга өткөндөр 2. 2022 жылы 81 бүтүрүүчү. Жогорку окуу жайга тапшыргандар 47. Чет өлкөдө окууга өткөндөр 5. 2023 жылы 63 бүтүрүүчү. Жогорку окуу жайга тапшыргандар 49. Чет өлкөдө окууга өткөндөр 4. Мектеп-интернатынын ийгиликтери. 2017 жылы «Жүрөгүм менин балдарга» аттуу шаардык кароо сынакта мыкты жалпы билим берүү мектеби 2017 номинациясында 1-чи орун алган. 2017 жана 2018 жылдары Бишкек шаарындагы жалпы орто билим берүүчү мектептердин рейтинги боюнча топ 10-дукка кирген. 2021 жылы Бишкек шаарындагы жалпы орто билим берүүчү мектептердин рейтинги боюнча топ 20-га кирген. 2022-2023 окуу жылында Бишкек шаарындагы жалпы орто билим берүүчү мектептердин рейтинги боюнча топ 10-дун 1-чиси боло алды. Алтын тамга жана алтын сертификат алган окуучулар дагы жок эмес. Мектеп-интернатынын окуучулары жана мугалимдери жыл сайын Бишкек шаардык билим берүү департаменти жана билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган республикалык кароо сынактардын жеңүүчүлөрү болуп келүүдө. Мугалимдер жөнүндө маалымат. Жалпы мугалим жана тарбиячылардын саны 80. Билими боюнча жогорку билимдүү 69, толук эмес жогорку билимдүү 11, билим берүүнүн мыктысы төш белгисинин ээси 11, билим берүүнүн отличниги 14, билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасын алган мугалимдердин саны 14. Эксперименталдык аянтча. Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин 2023 жылдын 30 августундагы номер 249 буйругу менен эксперименталдык аянтча алган. Эксперименталдык аянтчанын багыттары: 2 класстан тарта англис тилин окутуу жана мектеп компонентин тандоо үчүн предметтерди англис тилинде окутууга пайдалануу менен бардык класстарда англис тили предметинин санын арттыруу. 11 класста аяктаганда окуучулардын англис тили деңгээлин advanced деңгээлине жеткирүү. So first I want to say thanks for our school administration because they gave us perfect opportunity to study English and to improve our skills, and I'm really grateful for that. I'm definitely going to use English in the future because I want to study abroad, and I'm really grateful for school that they gave us this perfect opportunity. 6 А классы эксперименталдык класс болуп кабыл алынды. Азыркы тапта 6 А класста математика, биология жана информатика сабактары CLIL методикасынын негизинде англис жана кыргыз тилинде окутулууда. Бизде математика, информатика жана биология сабактары англис тилде өтөт. Андан да сырткары бизде жумасына 5 күн дагы кошумча англис тили өтүлөт. Ошол англис тили өтүлгөнүнө абдан кубанычтамын. Дагы эл аралык олимпиада барганда мен математиканы англис тилде окугандыктан мен аякта анча эле кыйналган жокмун. Анткени аякта көбүнчө суроолор англисче экен. Мунун баары мен келечекте кесип тандоого жакшы таасир тийгизет деп ойлойм. Профилдик окутуу. 10 класстын окуучулары 3 багытка окуучулардын жана ата-энелердин тандоосу боюнча төмөндөгүдөй бөлүнөт. Гуманитардык багыт, табигый илимий багыт, физика-математикалык багыт. Профилдик окутуудагы кошумча тандоо сабактары окуучулар үчүн келечектеги кесипти тандоого, чечүүгө жана тиешелүү жогорку окуу жайларга тапшырууга даярданууга жардам берет. Кошумча сабактар төмөнкүлөргө арналган. Жалпы предметтер боюнча билимдеги боштуктарды толтуруу, фундаменталдык илимдердин толук сүрөттөлүшүн берүү, келечектеги кесиптин негиздери менен таанышуу,
тандоо сабактары жогорку класстын окуучуларына жалпы республикалык тестке жакшы даярданууга, көбүрөөк упай алууга жана ошону менен жогорку окуу жайларына кирүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жардам берет. Тандоо курстарында жогорку класстын окуучулары коммуникациялык көндүмдөрүн өркүндөтөт, ойлорун жеткиликтүү айтууга үйрөнүшөт, аналитикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүшөт. Номер 71 мектеп интернатынын алдында кесиптик окуу борборунда бизде 3 кесип бар: чач тарач, тикмечилик, ашпозчу. Биз бул кесиптерге мугалимдерди, атайын адистерди, ошо ар бир кесиптин адистерин чакырып билим беребиз балдарыбызга. 11 классты бүткөндө ошо 3 кесиптин ээси болуп, сертификаттарын алышып, келечекке даяр бир адис болуп даярданып чыгышат. Мектеп интернаты 2023-2024 окуу жылында STEM предметтерин математика, биология, информатика, физика, химия сабактарын англис тилинде, Кембридж окуу куралдарын пайдалануу менен окутууда. Биологияны кыргыз класстарга англис жана айкалыштырып өтүү менен сабак өтүп жатам. Бул эмне үчүн керек дегенде, бүгүнкү күндө актуалдуу баардык тилде жеткиликтүү болуп аткан бул англис тили болгондуктан колдон келишинче биологиядагы терминдерди англисче өткөнгө аракет кылып жатам. Сабактан сырткары билим берүү. Ийримдер: комуз 40 окуучу, ыр-хор 28 окуучу, чебер колдор 32 окуучу, IT кружок 28 окуучу, шахмат 33, стол тенниси 29, волейбол 26, жеңил атлетика 17, футбол 50, таэквондо 30, гитара 20, тогуз коргоол 20, робототехника 16. Мектеп интернатында балдардын шыгын жана талантын арттыруу үчүн иштеп жаткан долбоорлор. 71 мектеп интернатында окуучулар үчүн түзүлгөн атайын студент клуб клубубуз бар. Бул студент клуб клубунда 4 багыт ичине камтыйт. Бул биринчи багыт мотиваторлор, бул психология менен иштешет негизинен. Экинчи багыты кесипке багыттоо. Ал эми үчүнчү багыт бул медиа топ, медиа сабаттуулук, медиа топ менен иштеген окуучулар, ошо журналистикага кызыккан окуучулар ошол медиа топто иштешет. Ал эми төртүнчүсү робототехника болуп кетет. Ал эми бул жерде ошо балдар ошо роботко кызыккан, ойлоп табууга кызыккан балдарды камтыган топ. Бул окуучулар менен биз жыл ичинде окуучулар бизде үйрөнүшөт. Ал эми ошо үйрөнгөн нерселерини мектептин ичинде дагы жайылтышат. Чыгармачыл жаштар, чыгармачылыкка кызыккан окуучулардын командасын түзүү. Алардын чыгармаларын социалдык тармактарга жарыялоо аркылуу окуучуларды шыктандыруу. Атайын тегерек столдорду уюштуруп, чыгармачылыгын арттыруу. Жаш таланттар долбоору. Мектеп интернатта таланттуу, шыктуу балдар кыздарды аныктоо максатында ар бир класс параллелдери арасында концерттик иш-чара уюштурулат жана таланттуу балдар тандалат. Тандалган ар бир окуучунун талантын жана шыгын арттыруу үчүн ансамбль, атайын топтор түзүлөт. Мындай окуучулар менен сабактан сырткары атайын программаларды алып баруу аркылуу окуучуларды өнүктүрүү. Маданияттуулукка тарбиялоо мектеп интернатынын негизги максаттарынын бири. Ден соолуктуу муун. Окуучуларды спортко кызыктыруу менен алардын ден соолугунун чың болушуна, адеп ахлактуу болуп өсүшүнө жана калыптанышына шарт түзүү. Электрондук мектеп. Жалпы окуучулардын коопсуздугун камсыздоо жана билим сапатын арттыруу боюнча мектеп интернаты акыркы 3 жылдан бери электрондук мектеп долбоорун ишке ашырып келет. Долбоордун алкагында ар бир окуу классына жана мектептин коридорлоруна 68 даана IP камералар орнотулду. Ошондой эле мектеп интернатынын бакчасына сырткы көзөмөл камераларынан 9 даана коюлду. Ошондой эле мектебибизде санариптештирүү багытында электрондук журналдар, электрондук күндөлүк, электрондук расписаниялар коюлган. Ошондой эле видео байкоолор ар бир класста билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында үн коштоосунда видео байкоолор коюлган. Видео байкоо менен биз сабактын өтүү системаларын көзөмөлдөп турабыз. Ошонун арасында эле биздин электрондук китепканабыз бар. Ал жакта дагы баардык китептер электрондоштурулган. Анын себеби кээде окуучуларга китептер жетпей калган максатта ошол электрондук китептердин баары жүктөлгөн. Ошол жактан биздин электрондук EduPage программабызга жүктөлүп, балдар ошол жактан китептер менен дагы электрондук камсыз болот. Мүнөз калыптандыруу. Мугалимдер жамаатынын кеңешмесинде кабыл алынган адеп ахлак, тарбиялык жана мекенчилдик темаларынын алкагында мектеп интернаты айлык же жумалыктарды уюштурат.
Бул айлык же жумалыкта тандалып алынган темага байланыштуу мектеп интернатынын коридорлору, класстары, башкача айтканда жалпы мектеп жасалгаланат. Ар бир мугалим тандалган темага байланыштуу кыскача аңгеме, макал лакап же атактуу адамдар айткан накыл сөздөрдү сабактарында 1 мүнөт айтып өтөт. Окуучулардын эстеринде көрүү аркылуу коридор жана класстардагы макал лакап, накыл сөздөр, карикатура, фразеологизмдер сакталса, ар бир предметтик мугалим сабактарында ооз-эки айтуу менен окуучулардын угуу аркылуу эс тутумунда сакталышына өбөлгө түзүлөт. Кембридж окутуу системасындагы тарбия берүү методикасы мыкты иштеп келгендигин өрнөк алуу менен 2023-2024 окуу жылында мектеп интернатынын жетекчилигинин сунушу педагогикалык кеңеш менен чечими менен аткарууга алынды.